УТРК Баткен телеканалынын эфир түрмөгүн жаңылыктар маалымат программасы улантат. Аны мен Назгүл Абдрахманова алып барамын. Саламатсыздарбы? Бул жолку чыгарылышта чек араны демаркациялоо иштеринин жүрүшү, пенсиянын жогорулашы жана тоолуу аймактагы балдарга 3000 сомдон жөлөк пул төлөнүшү тууралуу айтып беребиз. Кыргыз-тажик чек арасын демаркациялоо иштери Баткен облусунун Баткен жана Лейлик райондорунун чек ара аймагында жүрүүдө. Лейлик району боюнча иштер учурда Жаңы Жер айыл аймагында аткарылууда. Облус башчысы Айбек Шамайновдун жетекчилигинде жергиликтүү бийлик органдары демаркация жумуштарына көмөк көрсөтүүдө. Бул багытта Лейлик районунун акими Асылбек Жеңишбек баш болгон жумушчу топ калктуу конуштарга зым тартуу иштери боюнча жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, турак жай, кароо жай, коммерциялык багыттагы объекттерден, бак-дарактардан тазалоо иштери аткарылууда. Учурда Лейлик районунун Жаңы Жер жана Кең Тала айыл аймагында 105 объект аныкталып, тазалоо иштери толук бүтүп, зым тартууга даярдалды. Жарандар турак жайлары эгин талаалары аркылуу өткөн зым тартуу иштерин түшүнүү менен кабыл алууда. Учурда Лейлик районунун чек арасынын 16 чакырым аралыгына зым тартылып, 42 чакырым жол салынды. Курулуш материалдары чек ара заставаларында ширетилип, сырдалып, чек ара сызыгына жеткирилүүдө. Бул иш-аракеттер УКМКнын чек ара кызматы баш болгон 6 мамлекеттик аскер кызматтары тарабынан аткарылууда. 2026 жылдын 1-январынан тартып бийик тоолуу жана жетүүгө кыйын аймактардын тургундарына жаңы жөлөк пул киргизилет. Ал 3 жана андан кийинки балдарга төрөлгөн күндөн тартып 3 жашка чыкканга чейин ай сайын 3000 сом өлчөмүндө төлөнөт. Жөлөк пул үй бүлөнүн кирешесине карабастан дайындалат. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк ай сайын белгиленүүчү жөлөк пулу Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамына ылайык киргизилүүдө. Эмгек министрлиги бул мыйзамды ишке ашыруу үчүн ченемдик укуктук актынын долбоорун даярдады. Ал учурда Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына кароого жөнөтүлдү. 1 октябрдан тартып Кыргызстанда пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү көбөйөт. Министрлер кабинетинин мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамына ылайык 1 октябрдан тартып пенсия 7100 сомдон кем болбойт деп белгиленген. Токтом порталына жарыяланган маалыматка ылайык пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнө кеминде 600 сомдон кошулат. Ал эми 50 000 сомдон көп суммада пенсия алгандарга эң көбү 5000 сом кошулат. Социалдык фонддун маалыматына караганда Кыргызстанда 50 000 сомдон жогору пенсия алган 800дөн ашуун адам бар. Былтыр 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 18% жогорулап, эң аз пенсия 6900 сомго жеткирилген. Баткенде 2023-2027 жылдарга тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгын ишке ашыруу боюнча тегерек стол өттү. Анда тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик жана эл аралык өнүктүштөр менен жүргүзүлүп жаткан иштер талкууланды. Коюлган планды ишке ашыруу боюнча президенттин атайын өкүлү Динара Кемелова баштаган топ Баткен районунун Мадиген геопаркында да болушту. Темага кенен Кундуз Жоробекова токтолот. Кыргызстанда тоолуу аймактарды өнүктүрүүнүн 5 жылдыгы боюнча атайын жарлык чыгып, ага ылайык анын концепциясы жана жол картасы иштелип чыккан. Бул боюнча президенттин атайын өкүлү Динара Кемелова баштаган топ Баткен районунун Мадиген геопаркында болушту. Топтун курамында тийиштүү мамлекеттик органдардын кызматкерлеринен сырткары бир катар эл аралык жана туристтик компаниялардын өкүлдөрү да келди. Баткен региондун туристтик потенциалын жогорулатуу, мындай чет өлкөлүктөргө көрсөтүү деген ошо максатыбыз бар. Өзүңүздөр көргөндөй артыбызда Мадиген геопарктын аябай кандай өзгөчө мааниси бар. Ушул 1000 канча жыл мурда, канча миллион жыл мурда ушул жер түзүлгөн боюнча ушундай тарыхый маалымат бере алат. Ошондуктан биз атайын ошол
Прондон, бул жакта Жайзеттен, андан тышкары ОБСЕден келген, ФАОдон, жана дүйнөлүк азык түлүк программадан, АФОК организациядан келген конокторубуз бар. Ошолор ушу мындай терең кызыкчылык менен ушул жака келип, атайын ушундай кызыгы менен келип таанышып жатат да. Белгилей кетсек, Мадыген геопаркы өзгөчө уникалдуу аймак катары таанымал. Бул жерде укмуштуудай пейзаждарды жана жаратылыш эстеликтерин жараткан. Ошондой эле Сары Тоо массиви, Сармат деңизинин калдыктары, Канигут үңкүрү жана Свинск, моллюскалар жана динозавр өрөөнү менен байыркы кен эритүүчү мештер жайгашкан. No, it's fantastic to be here in Madigan, the future geopark. Бул жерге Мадыген келечектеги геопаркта бул жерде катышып турганыма аябай кубанычтамын. Бул жерде миллиондогон жылдап мурда болгон тарыхты көрсөңүз болот экен. Мана бул жерди үйрөнүп, изилдөө кылып, тарыхты үйрөнсөңүз болот. Бул жерде жашообузду жана табиатты сактап калуу үчүн ушул билимдер керектүү болот. Бул табиатты үйрөнүү, бул жашоодо жана чөйрөнү сактап калууга жардам берет. Мындай геопарктар аябай керек болот. Бул жаңы проект менен ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат. Relate the Oblast of Batken with this beautiful project. Баткендин жана Айгүлдүн Актөбө күрүшүн Баткен өргөн эл аралык деңгээлде таанымал бренд кыла алабыз деп мен ишенем. 5 жылдыкты ишке ашыруу боюнча атайын тегерек столдо өткөрүлдү. Иш-чарага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шамиянов, президенттин тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгын ишке ашыруу боюнча атайын өкүлү Динара Кемелова, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, туристтик компаниялар жана кызыктар тараптар катышты. Впереди у нас много задач, и мы готовы к активной совместной работе с нашими партнерами, в частности, международными организациями по развитию горных регионов. Тегерек столдун жүрүшүндө тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү менен жол картаны ишке ашыруу, тоо калкынын жашоо сапатын жогорулатуу, тоо экосистемаларын коргоо жана эл аралык коомчулуктун көңүлүн тоолуу аймактардын көйгөйлөрүнө буруу маселелери талкууланды. Ошондой эле мамлекет менен эл аралык өнүктүштөрдүн кызматташтыгын талдоо жана бекемдөө жагы да айтылды. Иш-чаранын негизги максаты ошо Баткен облусундагы Баткен облусу ошо тоолуу региондордун катарына киргендигине байланыштуу Баткен облусуну ар тараптуу өнүктүрүү. Бул туристтик багытта, жашыл энергетиканы өнүктүрүү багытында, кызмат көрсөтүү багытында жана жашыл энергетиканы өнүктүрүү багытында ушул тармактарда эл аралык уюмдардын жана жергиликтүү бийликти алдыга койгон иш пландарыны чогуу бир багытка топтоп ишке ашыруу болуп эсептелинет. Кундуз Жорубекова, Нурпейил Ашур кызы, жаңылыктар. Суу менен камсыз болуу. Андан тышкары жолдорду модернизациялоо. Жыл башынан бери мамлекет чакан жана орто бизнести 88 миллион 51 миң сом каржылады. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Мамлекет бул иш-чараларды кичи жана орто бизнести колдоо жана өнүктүрүү, экономикалык өсүштү стимулдаштыруу, жакырчылыкты азайтуу, ишкердик субъекттерине жана жеке жактарга жеңилдетилген жеткиликтүү жана төмөн пайыздык кредиттерди берүү аркылуу аймактарды жана жашыл экономиканы өнүктүрүү максатында ишке ашырууда. Министрлер кабинетинин 2025 жылдын 29 апрелиндеги токтомунда Кыргыз Республикасынын кичи жана орто бизнесин жеңилдетилген каржылоо бекитилген. Аны ишке ашырууга ишкердикти өнүктүрүү фонду тартылган. Долбоорлордун алкагында 2025 жылга карата кредиттөөнүн жалпы көлөмү 500 миллион сомду түзөт. Ушул жылдын 28 августуна карата 32 субъект каржыланды. Кадам жайда алма терүү иштери башталып, чет өлкөгө экспорттолуп жатат. Быйыл түшүм эрте жыйналып, баасы да жогору дешет багбандар. Какыр айылындагы 2 гектардагы алма бактагы теримге кабарчыбыз барып келген. Бул немеси 1 километр да, расстояние. Дистанция.
бардық іш шуқлады да. Азыр мына көріп тұрсыз, обедке кеттім. Обедті алып келемін. Қыздарды алып барамын, алып түшемін. Немеде химикат себішеді. Су қояды кечесі күндізі. Акмал Уламов 2 гектар аянттагы багынан алма жыйнап жатат. Мында 600 түптөн ашык алмасы бар. Багбан өткөн жылы 24 тонна түшүм алса, быйыл андан көп терүүнү болжоп турат. Жаштыгыдан өзім көчөттен баштап еккенмін, қығамын, қарағамын да немесіне. Обрезка астыға неме еккенмін. Батырақ чоңой үшін қара егін еккенмін. Пияз, помидор. Шонтып демек қамызда қарағамыз. Қиыншылығы күшті бұны. Ыстық суығы бар. Қышта малдан айдайсыз. Мал көп кереді, мал қой малдар дегендей. Емесі көп. Алма териштерине атайын жумушчулар тартылган. Мында көп аянттагы алманы аз убакытта терип бүтүш үчүн көп кол керектелет. Азыр Айнур эже баштаган бул жерде бир топ кыз келиндер алма терип иштеп жатышат экен. Айнур эже, кандай териш керек? Четинен эле тере беребизби? Жок, бул алманы пышканынын, анан чоңуну биринчи теримде терип бүтөбүз, иншалла. Анан кийинги биз биринчи теримди бүткүчөр, экинчисиге кийингилери даяр болуп калат. Көгү, майдалары чоңоюп калат да эми, кичинекейлери. Бул жерде канча аял бар? Азыркы күндө биз бир жумадан ашып калды, 15 аял иштейбиз. Ушул жумуш менен алектенебиз. Саар менен келип, кечинде кетебиз. 2 мал тамагы бар. Барып келүүбүздү унолго да машина дагы жалдап койгон. Аябай немеси жакшы. Бизге үйдө бардыгыбыз үй кожокейлерибиз үйдө отуруп, кичине үйгө жардам, балдарыбыздын окууларыга жардамдап ушу жумуш менен алектенебиз. Ооба. Бир күнүгө 1300дөн каражат алабыз. Кадамжай районунун Масалиев айыл аймагында элдин басымдуу бөлүгү багбанчылык менен алектенет. 3000 гектарга жакын аянтта мөмөлүү бак өстүрүлөт. 60 фурага чейин гилас экспорттолот. Казакстан, Россия, ал жагы Кытай, бул жагы Аравияга чейин жеткиргендер болуп жатат балдардан. Азыркы андан кийинки этапта шабдалы башталат. Багалма, силива деген кайналы кара өрүктөр. Андан кийин мына күз келди, сентябрь келди, бизде алма жыйноо, основной басым алмага өтөт. Брокерлер элден дыйкандардан чогултуп алып, складтарга жыйнашат. Складтардан анан келген кардаларга өздөрүнүн товарларын жыйналган айыл өкмөттүн аймагына жыйналган товарларды ушу көргөзүп, келишим баада чет өлкөлөргө жеткиришет. Былтыр район аймагында 12.000 тонна алма жыйналган. Быйыл алма эрте бышып, баасы да жогору. Ойдогудай багбандардын мээни такталууда. Негизинен жылына 9.000 тоннанын айланасында болот да. Былтыр ошол жакшы болуп, кичине арзан болгон. Быйыл ошол өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе кымбат. Бүгүнкү күндө кызыл алманы 30 сомдон 45 сомго чейин алынып атат, сортуна жараша. Ал эми семереңке деген алмабыз 30-32 сомдон. Былтыр ошолор 10 сом, 15 сом болуп тип топтаган. Былтыр 2,5-3 сом болсо, быйыл 6-6,5 сомдон астына түшкөндөрдү алышып атат. Кадамжай районунда 1204 гектар аянтта гилас, 1365 гектарда алма жана 2030 гектарда өрүк өстүрүлөт. Мындан сырткары шабдалы, кара өрүк, малина, жүзүм бар. Жылына 9600 тонна мөмө жемиш жыйналып, 4000 тоннага жакыны чет өлкөгө экспорттолот. Миңгүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар. Соңку сааттарга алынган кабарлар топтому мына ушулар болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык баракчалардан да көрө аласыздар. Андыктан ал жака да баш бакканды унутпаңыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүз көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.